Улантабыз балдар тапшырмаларды. Ошондо 64 минус 2'den birinci darajасы дегенде a бөлүнгөн b'нын минус n'inci darajасы болсо b бөлүнгөн a'нын n'inci darajасы болот деген касиетти колдонуп чыгарабыз. Ошондо 64'түн 2'den birinci darajасы болуп калат да бул. Анан экинчиси дагы 64'түн 3'төн birinci darajасы болуп калат. Минустары жоголуп кетет дагы, булар мындай орун алмашат. 64 бул 2 болуп аткандыктан, демек 8'дин квадраты деп алсак болот 64'үч. Анан 2'den birinci darajасы мына кашасын мен сразу эле ачып салдым. Бул жерде 3 деп атат, ошондо 4'түн кубу кылсам болот. Мен ошондо так 3'тен birinci darajасы, ошондо бул менен бул кыскарат дагы 8 калат. Муну менен бул кыскарат дагы 4 калат. Ошондо 12 болот экен. Бул жакта чыгарсак, бул дагы минус 0,5 деген бул 2'den 1 деген эле сөз. Ошондо бул 81 ден 2'den birinci darajасы болуп калат. Минус 625'ден 4'тен birinci darajасы болуп калат. Минус 0,125 4'тен 1 деген сөз. 81 бул 9'дун квадраты. Анан 2'den birinci darajасы мына көбөйтүлөт, муну квадрат кылып алсак. Так, минус 625 бул 5'тин 4'үнчү даражасы болуп калат. Көбөйтүлгөн 4'тен 1. Ошондо булар кыскарат дагы 9 минус 5 4 калат экен. Кийинки тапшырмаларда тамырларды бөлчөк даража түрүндө көрсөткүлө деген. Мен силерге дагы бир жолу жазып берейин. M бул жер n болсо, мен мурункусунда n бул жакка m деп жазгам, ошондуктан силер кайра түшүнүп албагыла, туура эмес кылыпчы. Кыскасы могу жердегиси бөлүмүнө жазылат, могу жердегиси алымына жазылат да, мына. Кыскасы ушуну туура түшүнсөңөр болду. Мунун ордуна y коёмбу, бул жакка x'ти. Ошондо 3'түн 4'төн 2'нчи даражасы болот. 4 менен 2 кыскарып кетет дагы, 3'түн 2'ден 1'нчи даражасы болуп калат экен. Муну да жазсак 4'түн 5'тен 2'нчи даражасы болот. Z'тин 10'дон 2'нчи даражасы болот. Анан 10 менен 2'ни кыскарта берсек, эмне болуп калат? 5'тен 1'нчи даражасы болуп калат. Муну дагы жаза турган болсок, так, z'тин 10'дон минус 10'дон 100'нчү даражасы болуп кетсе, бул экөөнү кыскартсак минус 10'дон 1'нчи даражасы болот. Анан барабар 1 бөлүнгөн z'тин 10'дон 1'нчи даражасы деп жазып койсок болот. Анан муну эмне кылабыз? Муну m минус n деп кашага алып туруп 2'ден 1'нчи даражасы деп жазып коебуз. Кийинки тапшырмаларда туюнтмаларды бирдей негизге алып келгиле деген. Туюнтмаларды бирдей негизге алып келсек, эми чыгаргыла деген сөз да. Ошондо кашаны так мындай болот. Көбөйтүү. Биринчи муну кашаны ачып алалы. 4 менен 2 кыскарып кетет. Ошондо 6'нын квадраты эле калат. 4 көбөйтүү 2'ден 1 болсо, мындай кыскарып 2 болсо 2'ни 1ге көбөйтсөк 2 калат, ошондой эле. Анан көбөйтүү болгондо негиздери окшош болсо, даражалар эмне болот эле? Кошулат, кошкондо, демек 3'тен 2'ден 3, так, мындай кылалы. 2'нин өзүн жазам. 2'ни 2ге көбөйтсөм 4, 4 3 кошсом 7 болот. 6'нын 2'ден 7'нчи даражасы дейт. Андан кийин буларды да кашаны ачсам булар кыскарып кетет, 5 менен 25 кыскарса 5'тен 3 болуп калат. Бөлүнгөн, муну менен бул кыскарса a'нын 5'тен 1'нчи даражасы болуп калат. Ошондо негиздери бирдей болгондо бөлүү болсо даражалар кемитилет деп билебиз биз. Ошондо 5'тен 3 минус 5'тен 1. Ошондо 5 3'төн 1 алсак 2 болот. A'нын 5'тен 2'нчи даражасы болот экен. Мына балдар, силер менен биз даражалар, бөлчөк даражалар
тамырлар деген теманы ушул 572 эсеп менен соңуна чыгып атабыз. Силер көбүрөөк дагы кайталап көргүлө. Күнүнө 2 сааттан 3 сааттан убакыт бөлгөндө ушул эсептерди менин видео чыгарып бергендерим кайталап көрүп, көбүрөөк кайталап көрсөңөр, акыл ошот, билим жугушат дейт. Менин билимим силерге жугушат балдар.